Салам спорт көрмөндөрү. Израиль Адесanya Алекс Перераны 2-раундда нокаут кылгандан соң достор, бул салашы 3-чү ирет кайрадан реванш болбошу тууралуу UFC президенти Дана Уайт бул нерсени кабарлаган достор. Мындан ары Алекс Перера паундда паунд менен жогорку салмакка өтүшүн билдирген. Адесanya бул жеңиштен соң бир жума өтпөй дароо жаңы каршылаш турган, бирок Дана Уайт жооп берген, билбейм азырча деп. Арадан bir ay өтүп кетсе дагы деле Адесанияга жаңы каршылашса элек. Мен оюмча Хамзат Чимаевди салыш кереги бул нерсе болбой калат окшойт достор. Себеби Пауло Коста аттуу мушкер менен Хамзат Чимаевдин экөөсүнүн салашуусу уюштуруу күчүндө турат достор. Ал эми Адесаниянын командасы Волкановский экөөсү бир командада билесиңер достор. Бул жеңиштен аябай сүйүнүп, кайрадан 70 кг салмакта паундда Волкановский дагы Ислам Макач менен реваншы тууралуу Волкановский жестко аракет кылды достор. Бирок бул нерсе UFC уюштурганга чейин Яир Родригес аттуу мушкерди баарыбыз тааныйбыз, мексикалык мушкер. Ушул экөөсүнүн салашысы буюрса достор, США-да Лас-Вегас аренасында буюрса болуп өтөт достор. Эгерде Яир Родригести билбей тургандар болмосо достор, буну сөзсүз көрүшүңөр керек достор. 65 кг салмакта достор, UFC сөзсүз көрүнгөн. Ал эми 70 кг салмактагылар эмне болду? Ислам Макач титулун сактайбы? Ким менен салышат Ислам Макач деген суроо келсек достор, жакында гана Гежи Физиев экөөсүнүн салашуусу аяктады. Ал эми Дариуш Оливейра болсо 10-июнь күнү буюрса бетеши болуп өтөт. Тез арада значит планда 5 топтогу мушкерлердин Дастин Поре гана тизмекте турган учуру достор. Чемпиондук үчүн салгашууга. Бул нерсеге Дастин Поре да каалаганын билдирип өткөн достор. Ислам Макач менен салашууга чемпиондук үчүн дагы бир рет өзүнүн сынап көрүүнү чечкен достор. Менимче бул нерсе жакшы эмес го дейм. Себеби Ислам Макач баары бир күрөш тараптардан үстөмдүк кылып коет го Дастин Поренин үстүнөн деп ойлойм достор. Силер эмне деп ойлойсуңар? Мен оюмча Волкановский менен Ислам Макачтын реваншын кайрадан бериш керек эле достор. Мен үчүн ушул нерсе кызыктуу болчу жана дүйнө үчүн достор. Силер ушул тууралуу сөзсүз түрдө оюңарды калтыргыла болсо, мага кызыктуу болот. Амандашалы, аман калыңдар.